Саламатсыңарбы? Кыргыз тил сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз көнүгүү иштөө. Сабагдын максаттары сабактын темасы менен таанышасыңар. Текстти окуп, сүйлөмдөргө талдоо жүргүзөсүңөр. Өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү чыгармачылык менен көркөм айтууга тарбияланасыңар. Дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. 4-сентябрь күнгө жума, класс иши көнүгүү иштөө. Эми мен силерге Тайнемдин майрамы текстин экинчи бөлүгүн окуп берем. Өткөн сабакта биринчи бөлүгүн окуп бергем. Силер болсо көңүл коюп уккула. Эртең гүл терем деп өзүңчө кетпе, жоголосуң, деди ары жактан апам. Сен жолду билбейсиң да, деди Тайнем. Мен жолду билем. Сиз мени менен кошо барыңыз, Тайне, дедим мен. Чынында мен азыр кайтаруудан чыга элекмин. Тайне мен берген гүлдү идишке салып жатып, дагы жыттап, мына менин майрамым деп баягы сөзүн кайталап жатты. Кубанганын сезип турам. Бул гүл Тайнеме берген биринчи белегим болчу. Автору Шүкүрбек Бешеналиев. Демек, Тайнемдин майрамы текстин түшүндү деп ойлойм. Эми биринчи көнүгүү деп дептерибизге жазабыз. Сүйлөмдү толуктап көчүрүп жазгыла. Биякта калтырылып кеткен сөздөр бар. Биз ошол сүйлөмдөрдү толуктап жазышыбыз керек. Биринчи сүйлөмдү окуйлу. Келсем үйдө экен. Шуну толуктайбыз. Мынакей биякта сөздөр берилген. Ушул сөздөрдүн арасынан коебуз. Келсем, кана табабыз, балдар. Келсем, Тайнем. Мынакей биринчи бул сөздү коебуз. Келсем, Тайнем үйдө экен. Бул биринчи сүйлөм болду. Экинчи сүйлөмдү окуйбуз. Тайнем мени, мен да аны. Бул сөздөрдүн арасынан табабыз. Тайнем мени, мен да аны жакшы көрөмүн. Демек, мынакей бул сөз. Экинчиси жакшы көрөмүн. Сүйлөмдүн аягына сөз түрдө чекит коюлат. Кийинки сүйлөмдү окуйбуз. Анткени кичинемде мени үчүнчү көтөрүп көп, төртүнчү мынакей жомокторду айтып берер эле. Мынакей сүйлөмдөрдү биз толуктадык. Биринчи көнүгүү деп дептериңерге жазасыңар. Сөздөрдү коюп. Биринчи көнүгүү түшүнүктүү болду болуш керек. Эми экинчи көнүгүү өтөлү. Экинчи көнүгүүнү окуйбуз. Текстин мазмунуна туура келбеген сүйлөм кайсы? Эмне үчүн? Ал сүйлөмдөгү сөздөрдү муунга ажыраткыла. Биринчи сүйлөмдү окуйбуз. Талаадан терген бир кучак гүлүмдү бердим. Бул сүйлөм текстте барбы? Биз оккан Тайнемдин майрамы деген текстте бар. Кийинки сүйлөм. Мына менин майрамым. Бул сүйлөм дагы текстте бар. Бүгүн жамгыр жаады. Бул сүйлөм текстте жок. Мынакей белгилеп койдум. Кийинки сүйлөмдү окуйбуз. Апама эртең терип келип берем. Бул сүйлөм текстте бар. Кийинки сүйлөм. Сен жолду билбейсиң да. Бул барбы же жокпу, балдар? Бул сүйлөм бар текстте. Эми биз тапкан сүйлөмдү муунга ажыратышыбыз керек. Бүгүн жамгыр жаады деген сүйлөмдү. Кара балдар, чогуу
Мунга ажыраталы. Бүгүн. Demek kança mum var ekan? 2. Бүгүн. Nakey. Keyinki sözdü kana okuyuz. Jamgır. Mumga ajıratабыз. Jamgır. Bunda dağı 2. Keyinki söz jadı. Meni bayqatasыңар балдар мында. Мында созулма a jadı. Demek bunda dağı 2 mum var. Мында адептерибизге экинчи көнүгүү деп асына ушул сүйлөмдү муңга бөлүп көчүрүп жазасыңар. Бүгүн жамгыр жаады сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Үчүнчү көнүгүү муну озекелиштебиз. Кандай майрамдарды билесиңер? Алар качан жана кантип майрамдалат? Өзүңөрдүн сүйгөн майрамыңар жөнүндө айтып бергиле. Өзүңөргө жаккан майрамыңарды айтып бергиле. Эмнеси менен жагат? Озекер айтып берсеңер болот. Кийинкиси дептериңерге үй иши деп астына 4-чү көнүгүү окуйсуңар. Силерде да чоң апа, тай ата, тай неңер жөнүндө бир окуя жазсаңар болот. Анда mesela şunu menen сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.